учурдан пайдаланып, ушул бийик трибунадан дүйнө коомчулугунун назарына кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдын кезектеги курчушуна байланыштуу соңку окуяларды эске алып, өлкөбүздүн түштүк чек арасында түзүлгөн жагдайларды билдиргим келет. Адегенде тарыхка кыскача токтоло кетейин. 1991 жылдын декабрында Советтер Союзу тарагандан кийин талаштуу аймактар жана чек ара көйгөйлөрү келип чыккан. Алардын айрымдары ушул күнгө чейин жөнгө салына элек. Совет Кытай чек арасынын бүткүл периметри боюнча 20дан ашык талаш жер болсо, анын ичинде Кыргызстанда 5 талаш жер болгон. Биз алгач ирет 1996 жылы Кытай Эл Республикасы жана 1999 жылы Казакстан Республикасы менен 3 өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогошкон жерлерин, чек араны жөнгө салуу маселелерин ийгиликтүү бүтүргөнбүз. Биз азыр Өзбекстан Республикасы менен биргелешкен иштерди дээрлик толугу менен аяктап, мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кол коюуга киришип жатабыз. Аталган 3 коңшу өлкө менен мамлекеттик чек арабыз тынчтыктын, ынак коңшулуктун, достуктун жана өз ара пайдалуу кызматташтыктын чек арасына айлангандыгын зор кубаныч менен баса белгилеп кетемин. Тажикстан Республикасы менен болгон мамилебиз боюнча төмөнкүлөрдү билдиремин. Биз ынак коңшу элдерибиз илгертен бери өтө жакын жашайт. Бизди жалпы баалуулуктарыбыз, маданиятыбыз, каада салтыбыз бириктирип турат. Биздин динибиз бир. Биздин элдерибиз туугандык байланыштар менен чырмалышкан. Айтылуу Манас атабыз тажик канышасы Каныкейге үйлөнгөн. Советтер Союзу юридикалык жактан 1991 жылдын 21 декабрда Казакстан Республикасынын Алмата шаарында тараган. Мында 11 көз карандысыз мамлекеттин башчылары көз карандысыз мамлекеттер шериктигин түзүү жөнүндө Алмата декларациясы кабыл алынган. Декларацияда көз карандысыз мамлекеттер бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана учурдагы чек араларынын бузулбастыгын тааныйт жана урматтайт деп белгиленген. Алар достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелеринин терең тарыхый тамырын бекемдөө, элдердин негизги кызыкчылыктарына жооп берет, тынчтык жана коопсуздук ишине кызмат кылат деп көрсөтүшкөн. Өлкөлөр жарандык тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты сактоо үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезет деп жазылган. Бул юридикалык документке көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 11 мамлекетинин президенттери, анын ичинде Тажикстан Республикасынын президенти да кол койгон. Андан кийин 1994 жылдын 15 апрелинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин суверендүүлүгүнүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек араларынын кол тийбестигин сактоо жөнүндө Москва декларациясында дагы бул принципти Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү да ырастаган. Кол коюп макул болгон. Бирок азыр ал принциптен тайып жатканы өкүнүчтүү. Ал Тажикстандагы кандуу жарандык согуш аяктагандан кийин 1998 жылы биринчи расмий иш сапарын Кыргыз Республикасына жасаган. Кийинчерээк Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамлекеттер аралык эки келишим 1996 жылдын 12 июлундагы мамлекеттер аралык мамилелердин негиздери жөнүндө келишим жана 2004 жылдын 26 майындагы ынак коңшулук жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндөгү келишим түзүлгөн. Эки келишим тең Дүйшөмбү шаарында кол коюлгандыгын белгилеп кетким келет. Урматтуу төрага мырза, эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселелерин жөнгө салуу боюнча иш башталгандан тартып, Кыргыз тарап дайыма өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерге, анын ичинде эки тараптуу милдеттенмелерге ылайык иш жүргүзүп, өз ара пайдалуу компромисстерди сунуштоого аракет кылып,
конструктивдүү маанайдагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз. Белгилей кетсем, 2021 жылдын апрелинде Тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз эле масштабтуу агрессия жасады. Анын кесепетинен 36 жараныбыз курман болуп, олуттуу материалдык зыян келтирилди. Кыргыз калкымдын сынына кабылсам дагы ортолук аянтта жолук деген талаптарды коюп турушту. 2021 жылдын июнунда Дүйшөмбү шаарына учуп барып, чек ара боюнча өз ара пайдалуу чечимди табууга аракет кылып, президент Рахмон менен жолугуштум. Элим үчүн мен сүйлөшүүлөргө ошол күндөгүдөй 10 саат эле коротпостон бул маселени биротоло чечүү үчүн канча болсо да убактымды дагы деле коротууга даярмын. Албетте кандай чечим болсо дагы өз ара эки тарапка пайдалуу чечим болуш керек. Ал эми ушул жылдын 14, 15 жана 16 сентябрында Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын бардык периметри боюнча чек аралык жана жарандык объектилерге чабуул жасады. 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүп жатат. Ушуга байланыштуу тилектештик жана моралдык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Бириккен Улуттар уюму системасына, досторубузга, өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип кетемин. Жарандык жана аскердик объекттерге, үйлөргө, административдик имараттарга, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Кандай гана болбосун материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен. Бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп, курман болгон биздин ер жүрөк жоокерлерибиздин, аткылоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиң. Биз каарман жоокерлерибиздин эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Пакта сунт серванда келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Биз тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чек ара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө чек арага жакын райондордо коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү, жергиликтүү калк арасында чыңалууну күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерге бөгөт коюу, эки мамлекеттин ортосундагы ишенимди бекемдөө маселелери абдан маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз сүйлөшүүлөргө, чек ара тилкелерибизди тез арада такташып бүтүүгө дайым даярбыз.